Саламатсыздарбы? Азыр эле Астанадан келдик. Бишкекке интернетте сайсам эле ар кандай ар түрдүү видеолор жөнөтүп тур. Элим Карыпбеков агабызга кайрылым. Жанагындай жакшы сөздөр жазыптырсыз. Я понимаю, действительно за меня переживаете. Если ушунчалык мага мындай борунуз ооруса, кайдыгер болбосоңуз мындай өзүм телефонума чалып эле акыл насаатыңызды айтсаңыз болмок эле да. Анан жанагындай адамдын ушундай кемчиликтерин чыгарып, ошонун үстүнөн билбейм, мындай аудиторияны же активдүү көтөрүш керекпи? Мен максатты түшүнбөй калдым. Бирок чынында эле мындай эгерде мен мага жан тартсаңыз, ошол видеону чыгарбай эле мындай ага катары, эркек катары энем мындай кылганым болбойт деп жок дегенде бир звонок кылып койсоңуз болмок эле да. Enam var. Tamam, biz daha min de yine atak. Мне за старым сорвано. Сесары geç kolmak biraz ya. Geç kolmak. Мне за старым телефоном. Поставьте мне туда, я нахуй не пойдем нахуй. Бул видео 29 декабрда болгон. Мен бүт новогодний корпораттардын баарын иштеп, негизи күзүндө ачык айтканда мен без выходных работал. Целый күздүн баарын отработал. Анан жаңы жылы 30-нда у меня выходной, 31-го тоже выходной. 30-нда бүт баарын бүтүрүп алып, бир аз эс алганбыз. Корпораттарды бүтүрүп алып. Анан кийин бир аз скриншоттор жанында чыгып кетиптир. Эми ал деле 2 жума мурун деле обсуждение болгон. Анан ошо өткөн кеткенди кайра казып, кайра чыгарып, эми чоочун адамдар чыгарса бир жөн эле Илим байке, бирок эми сиз менен жакшы эле мамиледем, бири-бирибизди тааныйбыз, анан аудиторияңыз бар сиздики, анан мындай улуу адам, жакшы көрүп сыйлап жүргөн байкебиз ушинтип мындай кемчиликтерди чыгарып, ушинтип таратып атканыңызды көрүп, бир аз мен ачык айтканда сизге аябай капа болдум Илим байке. Кечирип коюңуз, бирок мен чын деле аябай капа болдум сизге.